Бүгін Адахан Мадумаровтың учурдагы абалы боюнча анын жактоочулары маалымат жыйын берүү үчүн чогулушту. Жактоочу Кубанычбек Тумановдун айтымында Мадумаровдун учурда ден соолугу начар, жүрөгүнө тезинен операция жасатуу керек. Ал эми жактоочу Ольга Жукова Мадумаровга юридикалык жардам көрсөтүү мүмкүн болбой жатканын айтты. Нам тоже неизвестно. Мы также подали ходатайство о снятии грифа секретности 26 сентября. Не получив ответа, мы обратились в Первомайский районный суд. Мындан тышкары жактоочуларга Мадумаровдун 2009-жылы Кыргыз-Тажик чек-арасындагы 275 метр узундуктагы жердин 49 жылга берүү протоколуна кол коюп бергендигинин жыйынтыгы. Учурда анын кесепеттери тууралуу суроолор узатылды. Бирок жактоочулар мындай суроолорго жооп берүүдөн баш тартышты. Биздин 275 метр жер тилкебизди тажик тарапка 49 жылга ижарага берген. Ал негизи биздин элге деле пайдасы жок. Ал жөнүндө мен сизге эчтеке айтып бере албайт экенмин. Сиз бербей элеңиз, пожалуйста. Сиз адвокат эмес Кыргызстандын жараны катары ошол протоколго кол коюлганын билесиз, маалымат бар так. Эмне үчүн буга жооп берүүдөн баш тартып атасыз? Адвокат катары дагы жооп берип койсоңуз болмок да? Кыргыз коомчулугу Мадумаровдун Кыргызстан үчүн жасаган чыккынчылыгы үчүн мыйзам алдында толугу менен жооп бериши зарылдыгын айтышат. 2009-жылы Мадумаров тарабынан бекитилген протокол көпчүлүк үчүн чоң кайгы жана өкүнүч алып келгенин, ондогон кыргызстандыктардын өлүмүнө себеп болгонун эске алуу менен мыйзамга ылайык жоопко тартылышы керек деп эсептешет. Канчалаган эл азап чекти, канчалаган элдер үйсүз калды, канчалаган жаш балдар ата-энесиз калды, жетим калды, мисалы үчүнчү. Кечегини ичип жеп, өз чөнтөгүн кампайтып, границаларды сатып ийген адам бүгүн оруп калдым деп шылталап койсо эле аны чыгарып керек. Жок, мыйзам бардыгына бирдей болуш керек. Эске салсак, Адахан Мадумаров үстүбүздөгү жылдын 2-сентябрында Ички иштер министрлиги тарабынан кармалган. Соттун чечими менен ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына 24-октябрга чейин камакка калтырылган. Ага Кыргыз-Тажик чек-арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгону үчүн мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылган. Нурзада Сыдыкова, Азамат Ахмат уулу, регион, Бишкек шаары.